Ысык-Көл облусунун аймагында учогунда күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө болду. Бул тууралуу сейсмология институтуна таянуу менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Жердин силкинүүсү 31 майда саат 12:08 катталган. Ал Ак Суу районунун Кургак айылында 3,5 балга жана Ташкуруу айылында 3 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Свалка жаққа штаб салалы мұсырға. Мұсырға алып баралым, балты жаққа, нарын жаққа тұштайды. Карияны автоунаага салып, талаадан мүрзөдөн өлтүрөбүз деп коркутуп, видеого тарткан адамдар кармалды. Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык, окуя Нарын облусунун Кочкор районунда болгон. Бул факты Кочкор районунун ички иштер бөлүмүнө каттоого алынып, териштирүү иштери жүрүп жатат. Социалдык тармактарда аксакалды автоунаанын арткы орундугуна салып алып коркуткан видео тарады. Анда 2 киши карияны балыкчыга же Нарынга алып барып таштап салалы деп сүйлөшүп, же өлтүрүп көм салалы деп коркутушкан. Кария ыйлап жатканын көрүүгө болот. Бул окуя интернетте сынга кабылып, социалдык тармактын колдонуучулары күнөөлүүлөрдү жазалоону талап кылып жатат. Болбой калды, короче, айдачты. Жогорку кеңештин 4-чакырылышынын депутаты Сергей Ибрагимов мамлекеттин бюджетине өз ыктыяры менен 100 миллион сом которду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалымат кызматы кабарлады. УКМК тарабынан Сергей Ибрагимовдун каржылык мыйзам бузууларына, эсептөөнүн тууралыгы жана салык төлөмдөрүн убагында төлөбөгөндүгү боюнча аудит материалдарынын алкагында коммерциялык структуралардын ишмердүүлүгүнө изилдөө иштери жүргүзүлүп, мыйзамдын талаптарын бузуу аныкталган эмес. Бирок Ибрагимов республиканын оор социалдык экономикалык абалын эске алып, акысыз каржылык колдоо көрсөтүүгө мамлекеттин бюджетине 100 миллион сом салым кошкон. Учурда жогорудагы сумма мамлекеттин эсебине толугу менен которулду. Мурдагы айыл чарба министри Нурбек Мурашев жогорку кеңештин депутаты мандатын алды. Бул туурасында Борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Ал Бир Бол партиясынын тизмеси менен парламентке келип жатат. Өткөн жумада Мурашевдин партиялашы Исхак Пирматов мандатын тапшырып кеткен. Андан соң БШК тизме боюнча кийинки катарда турган талапкер Мурашевке мандат берди. Белгилей кетсек, Нурбек Мурашев айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри болуп турган кезде ага карата бир топ сын айтылган. 2018-жылы дыйкандар картошкасын 5 сомго дагы сата албай калып, ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков аны зекиген. Бизнес жана базарлар ассоциациясы Мурашевке кара күлөч анти сыйлыгын ыйгарган. Ага мындай сыйлыкты тапшырууга Кыргызстандагы ишкерлер арасындагы сурамжылоонун жыйынтыгы жана картошка экспорттолбой арзандап кетиши негиз болгон. Акыры 2019-жылдын 24 майында өз ыктыяры менен кызматтан кетүүгө арыз жазган. Мунун себебин элдин сыны жана ден соолугуна байланыштырган. Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине шайлоону кайра өткөрүү үчүн 48 миллион 344 миң сом сарпталат. Бул тууралуу Буршайкомдон билдиришти. Борбордук шайлоо комиссиясы 3 шаарда өтө турган шайлоонун сметасын түзгөн. Каражат төмөнкү багыттарга сарпталат. Шайлоого даярданууга жана аны өткөрүүгө керектүү товарлар менен кызматтарды сатып алууга, шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү менен жабдыктардын операторлорун окутууга жана кызматтык сапарларга барууга, байланыш кызматына, предметтер менен материалдарды сатып алууга, жабдыктар менен материалдарды жеткирүү үчүн транспорт кызматтарына, аймактардын ичинде жабдыктарды жеткирүү үчүн транспорт каражаттарына. Шайлоо 11-июлда жекшемби күнү өтмөкчү. Апрелде болгон шайлоодо массалык түрдө мыйзам бузуу катталганына байланыштуу аталган 3 шаардагы добуштардын жыйынтыгы жокко чыгарылган. Президент Садыр Жапаров 24-25 майда Орусияга болгон иш сапары учурунда Кыргызстан менен Орусия түбөлүк союздаш жана өнөктөш экенин айтты. Анын Сочидеги аба майданында кабарчылар менен учкай маектешүүсүн 30 майда Орусиялык Россия 1 телеканалы көрсөттү. Жапаров анда Орусия жана Владимир Владимирович Путин Кыргызстандын тагдырына кайдыгер эмес. Биз түбөлүк союздашпыз жана соода экономикалык жактан өнөктөшпүз. Ошондуктан мындан аркы Кыргызстандын өнүгүүсүн талкууладык. Жалпысынан мен бизден жолугушууга канаттандым деп айткан. Жапаров 24-25 майда Орусияга жумушчу сапары менен барып, Владимир Путин менен жолуккан.
Бишкекте 12 ноябрда көз карандысыз эмес мамлекеттер шериктештигинин өкмөт башчылары кеңешинин жетекчилеринин саммити өтөт. Бул тууралуу министрлер кабинети кабарлады. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов 29 майда Беларустун борбору Минскте аталган уюмга мүчө өлкөлөрдөн өкмөт башчылар кеңешинин отурумуна катышкан. Анда жугуштуу оорулардын алдын алуу, калкты иш менен камсыз кылуу жана куралдуу күчтөрдүн офицерлерин даярдоо жаатында кызматташтык талкууланып, бир катар документтерге кол коюлду. Жыйындын алкагында Марипов Азербайжандын президенти Али Хидаят Оглы Асадов менен жолукту. Ошондой эле Минскдеги бир катар өндүрүш жайларын кыдырып, трактор заводуна да барды. Кыргызстандык соода сүзүүчү Денис Петрашев эл аралык Марк Нострум мелдешинде колуу медальга ээ болду. Бул тууралуу Кыргызстандын соода сүзүү федерациясы билдирди. Спортчу 100 метрде брас ыкма менен 1 мүнөт 96 секундта сүзүп өттү. Мелдеш 29-30 май күндөрү Монте-Карлодо болгон. Белгилей кетсек, Петрашев 2019 жылдын июль айында Түштүк Кореяда өткөн дүйнө чемпионатында соода сүзүүнүн брас түрүнөн 100 метр аралыкты 1 мүнөт 94 секундада багындырып, Токио Олимпиадасына жолдомо уткан. Ал кыргызстандык спортчулардан алгачкы болуп Олимпиадага катышууга мүмкүнчүлүк алган.